Жакында октябрда бүтүн дүйнөлүк рак оорусуна каршы күнү өтөт. Ошондон улам биздин өлкөбүздө дагы бул оорунун мындай статистикасы көбөйгөнүнө байланыштуу көңүлүңүздү бургум келет. Аялдардын арасында жатын моюнчасы менен сүт бездеринин рагы аябай кеңири жайылып, статистиканы саны коркунучтуу болуп, жылдан жылга өсүп, ошондой эле ооругандардын жаш кыз келиндер калып атат, көбүнчө региондордон. Ошого байланыштуу рак оорусуна каршы жумалыгы өтөт. Мен сизге бир сунуш менен кайрылат элем. Ушул жумалыкты ар бир региондо өткөрсө, бир 10 күн, 12-15 күндөн кылып өткөрсө, себеби ал жумалыктын период аябай аз экен, 3-4 күн болуп, адам эл көп. Мен сизден суранат элем, ушуну бир протоколдук тапшырма кылып, бир чоң бир программа даярдап, биздин өлкөбүздүн ар бир регионуна көңүл буруш керек. Аялдар чынында аябай кыйналып, мына онкологияга барсаңыз, саат 5-те турат, очередьте. Саат 5-те барсаңыз, бир 50-дөй, 100-дөй аялдар турат да, очередь кезек күтүп. Бул деген аябай чоң көйгөй. Ушундай эле бул оорунун бир себептерин аныкташ керек, бир чоң бир программа түзүлбөсө, биздин ден соолук бул келечегибиздин, балдарыбыздын, энелердин ден соолугу бул мамлекеттин колдоосунда болуш керек, сөзсүз түрдө.